Менин атым Айзат. Мен Алча ишканасынын жетекчисимин. Биз этти кайра иштетүү, тоңдурулган азыктарды иштетүү боюнча чакан ишканабыз. Азыркы күндө иштегенибизге 6 жыл болду. Баштаганда бир түр пельмень менен баштасак, азыркы күндө 15 түрдүү азыктар чыгарабыз. Бир упаковкадан баштасак 5000 упаковкага чейин таратып атабыз. Азыр айына Ош шаарындагы 100 магазин менен иштешебиз. Ишкердүүлүктө ишкер айым гана түшүнөт. Анткени ишкердүүлүктө аябай көп көйгөйлөр чыгат. Мен мисалы үчүн 17 жыл мамлекеттик жумушта иштегем. Анда эртең менен 8ден 5ке чейин кыла турган жумушуңду кыласың, үйгө келесиң. Ишкердүүлүктө бул 24 саат бою сенин башыңда ар кандай көйгөйлөр бар, толтура шарик болуп турат. Мисалы үчүн айлык бериш керек, бул кадр кетип калды, бул поставщик менен иштеш керек, магазинге звонить этиш керек, свет эмне болду, свет өчүп калды, газ түгөнүп калды, толтура түрдүү проблемалар бар. Ошо проблемаларды чечип туруш керек ар дайым. Мен бул ишкердикте көп окууларды окудум да, мисалы үчүн персонал менен иштешүү жөнүндө жакында эле окудум. Ошондо түшүндүм, баардыгын билим алып гана иштеген аябай оңой экен. Алдын ала сүйлөшүү баарын биз азыр деле ошону жолго түшүрүү жолундабыз. Азыр деле күндөн күнгө жолго түшүрөбүз. Ишкер айымдарга мен билим алгыла деп кеңеш берем. Жайында биз атайын программадан өттүк, Accelerate Prosperity'ден. Ал жактан биз биринчи билим алдык, аябай жакшы билим алдык. Бизнесте өнүктүргөнгө кандайдыр бир инструменттер керек, ошол инструменттердин билимин алдык. Экинчиден, ал жерде областтардан келишти, Көлдөн келишти, Чүйдөн, Нарындан, Жалал Абадтан, Оштон 5 область катыштык. Баткенден да келишти. Анан баарлаштык, айымдар бири-бирибиз менен тааныштык, бири-бирибизге көйгөйлөрүбүздү айттык, бири-бирибиз менен опыттарды бөлүштүк. Мага окуудан эң негизгиси алган билимдерим жакты. Анан чоң фирмаларга бизде ээрчитип барып биз кыдырдык. Мисалы үчүн Ошто Барболго бардык. Ал жерде баягы сөз менен айтканда да практика жүзүндө көрдүк да, кандай болуш керек. Ошол окутканга жараша ошол кыдыртты. Экинчиден, биздин айымдарга аябай жакшы шарттарды түзүп беришти. Окуганга, алыстан келгендерге жатаканасы, тамактары, бардык шарттар түзүлдү. Ошол шартты түзүп бергендери жакты. Анан ар бир айымга бирден трекер байлап коюшкан. Трекер бул сага наставник катары. Сенин кайсы көйгөйүң болсо ошол көйгөй менен иштешет. Ошол жагы аябай жакты мага. Мени көп колдогондо бул үй бүлөм колдоду, жолдошум колдойт. Эң негизгиси тынчтык болсо эле баардыгын акырындык менен жеңип келатабыз деп ойлойм. Биздин Кыргызстан өнүгөт дегенге мен ишенем. Компетенттүүлүгүң менен, өзүң эмгегиң менен, өзүңдүн честностьтың менен гана чоңойсоңор болот. Биз чоң жолго аттанып атабыз. Чогуу жүргүлөө менен, чогуу чоңоелу ушул фирманы чоң деңгээлге чыгарабыз. Мен өзүм Шоро Куликовский деп Кыргызстандан сыртка чыгара турган фирмага айландырам деген ниетим бар. Азыр бизде 15 кыз иштесек, 1000 айымга чейин жетебиз деп түрдүү тармакта өндүрөбүз деген чоң ниеттер менен жашайбыз да.